Бүгін 27 май Қырғызстанда китепканалар күнү белгиленип жатат. Биз азыр Түгелбай Сыдыкбеков атындагы облустук китепканада турабыз. Бул китепкана туурасында айтып өтсөм, Кыргызстан боюнча эң алгачкылардан болуп түзүлгөн китепканалардын бири тагыраак 1902 жылы түзүлгөн. Китеп фондунда бүгүнкү күндө 200 миңден ашуун китеби бар. Бүгүн ушул облустук китепканада район, шаар, аймактардан келген китепканачылардын катышуусундагы кароо сынак көргөзмөлөр уюштурулууда. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облусу боюнча 154 китепкана болсо, анда 232 китепканачы эмгектенип келет. Облустук китепканага китеп окуу үчүн келген китеп сүйүүчүлөрдүн саны көбөйүп жаткандыгын мындагы эмгектенген кызматкерлер белгилешет. Бүгүн облустагы район, шаарлардан бери китепканачыларынын башы биригип, атайын иш-чара уюштурулган. Бүт бизден облустан айылдык, райондук, шаардык китепканалардын баары келди. Бүт чоң мурун көргөзмөлөрү болот. Үстүндө экинчи этажда бүт көргөзмөлөр менен таанышасыңар. Андан кийин берде атай ошо бир кыргыздын бир каада салтын даназалашат, жакташат. Китепканалар күнүнө карата улуттук дөөлөт баарынан улуу түбөлүк жана ыйык аттуу кароосуна коюштурулуп, анда ар бир китепкана өздөрүнүн эмгектерин алып келишкен. Кыргыз тилин өнүктүрүү жарыктарынын алкагында биз байма-бай көптөгөн иш-чараларды өткөрүп турабыз. Ошол иш-чаралардын баарын чагылдырып бүгүнкү кароо сынакка алып келдик. Ол жерде КИИЗ Сайма дүйнөсү деген клуб иштейт бизде. Ошол клубтун катышуучуларынын колунан жаралган баардык жасалмаларды алып келдик. Боз үйлөр, Кыргыздын улуттук, кыргыз эли көчмөн болгон боз үй дайыма жанында жүргөн, ушул жердеги баардык ушул балдардын колунан жаралган. Кыргыздын нарктуулугу, баалуулуктары, руханий маданияты кыргыз эл жазуучусу Түгелбай Сыдыкбековдун чыгармаларында. Аталышындагы программа дал ушул жазуучунун ысымын алып жүргөн китепкананын кызматкерлери тарабынан тартууланды. Ушул сыяктуу улуттук каада салтты даңазалаган темалар менен иш-чарага катышкан ар бир китепкана даярданып келген программасын көрсөтүп беришти. Ар түрлүү массалык иштер өтүп жүрдү. Жаштар үчүн, биздин эле окурмандардын арасында. Анан ошо жасаган иштеринин бүгүн ошо кароо сынагыбыздын итогу чыгат. Кароо сынагыбыздын аты улуттук дөөлөт баарынан улуу, түбөлүк жана ыйык аттуу бул кароо сынок. Китепкана кызматкерлеринин кесиптик майрамы 14 жылдан бери белгиленгени менен өлкөдө, анын ичинде облустта өмүрүн китепканага арнаган аруу инсандар ондоп саналат. Китепкана менин экинчи үйүм деген китепканачылар өз кесиптери менен сыймыктанышаарын белгилешти. Бул күнү китепканачыларга ардак грамоталар менен кошо сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле улуттук дөөлөт баарынан улуу, түбөлүк жана ыйык аттуу кароо сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, алдыңкыларга акчалай сыйлыктар тапшырылды. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктарына.